Ал эми смог боюнча айта турган болсок, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар, Борбор шаарынын тургундары жана коноктору ачык айтыш керек. Биз биринчи жолу быйылкы кышта бир нече ирет күндөлүк өлчөөлөрдүн негизинде Бишкек шаары жашыл зонага, жашыл аймакка өттү. Жылдагыдай, демейдегидей ыш жок. Смогту жоюу боюнча анын кесепеттерин изилдеп аныктап, шаар бийлиги абдан жакшы иш алып барды. Жылдагыдай смог жок, аны баарыбыз көрүп атабыз, аракеттерин көрүп атат. Шаардык бийлик ар кайсы ыкмаларды колдонуп, ошонун негизинде шаарды тазартуу боюнча иштеп атат. Бул жаатта биз шаар бийлигине рахмат айтышыбыз керек, жакшыны жакшы деп да айтып үйрөнүшүбүз керек. Дагы деле болсо бул абал таптакыр мындай сезилерлик деңгээлде жоюлуп кеткен жок. Дагы деле бул көйгөй бар, смог маселеси. Бунун үстүнө да иштеп атат. Бирок жылдагыдан быйыл азайтышты. Бул жерде шаар бийлигине биз рахмат айтышыбыз керек. Колунан келишинче аракеттер жасап атышат. Биринчи жолу ушул кыш айларында биздин Бишкек Борбор шаарыбыз жашыл аймактарды көрсөтүп атат.